Обычный парень из Киргизии переиграл целую банду аферистов. Россиянын РНТВ каналында орун алган тасманы 3 күндө эле 800 миңге чукул адам көрүп, анын каарманына ыраазычылыктар байма-бай жазылууда. Россияда иштеп жүргөн кыргызстандык такси айдоочу Жеңишбек Кабылов шылуундардын торуна илинген пенсионердин 500 миң рублин кайтарып берген. Азаматсыңар, биз новосттен жанагы силердин жасаган поступкаңарды көрүп алып, абдан сыймыктандык, сүйүндүк. Кыргыз эли баары сүйүнө турган поступ жасадың. Ошол сага чоң рахмат. Ушундай жарандар бар экен. Бизге жаштарга үлгү көрсөттүң, абдан жакшы үлгү көрсөттүң. Ошол сендей уулду тарбиялаган ата-энеңе чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү Жеңишбек Кабыловду жолугушууга чакырып, ыраазычылык каты менен бирге чакан белегин тапшырышты. Ал жактагы диаспоранын өкүлдөрү бул окуя Россиянын телеканалдарында байма-бай көрсөтүлүп, анда жалпы кыргызстандыктарга алкоолор айтылып жатканы сыймык жаратканын белгилешти. Мына бүт Россия боюнча берилип атат. Биз көрүп алып абдан сүйүндүк. Энем себеби сенин жасаган ишиң, сенин жасаган аракетиң бұл биринчиден ошол атанын тарбиясы, экинчиден биздин кылымдап келе жаткан нарктуулугубуздун, дөөлөттүү эл экенибиздин, аз болсок дагы ушунчалык биздин улуу сапаттарыбыздын бар экенин сен башка элдерге, айрыкча жаштарга көргөзүп койдуң. Сын кыргызского народа совершает что-то хорошее, мы все радуемся. Мындай кадамга баргандын өзү жакшы тарбия алганынан кабар берет. Себеби кандайдыр бир кадамдар бул айсбергдин көрүнгөн гана учу. Ал эми анын алдында алган тарбиясы, ыйманы, дүйнө таанымы жатат. Мага тиешеси жок нерсени ыйгарып албайм дегендин өзү ыйманы. Пайгамбарыбыз жерде жаткан курманы бирөөнүкү болуп калбасын деп алчу эмес экен. Биз бул окуяны укканда аябай сүйүнүп калдык. Себеби ата мекенинен алыс жүргөн кыргыз жигиттеринин ушундай сонун үлгү көрсөтүп жатканы бизди абдан сүйүндүрөт. Ал эми Жеңишбек өзү кандайдыр бир эрдик жасадым деп эсептебейт экен. Айтымында анын ордунда ким болсо да ушундай кадамга бармак. Урматтуу кесиптештер, ушундай учурларда абайлаңыздар. Аябай бул нерсе жамандагы айланып кетиши мүмкүн, ар кандай билип болбойт. Ушу баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, абайлап жүрүңүздөр. Белгилей кетсек, Жеңишбек кабылган окуя боюнча учурда кылмыш иши козголуп, шылуундар изделүүдө. Ал эми мекендешибиз кадимкидей эле такси кызматында иштеп жатат. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.